Акташ айылы менен Барак айылынын ортосунда Бирлешкен деген айыл бар. Ошо Бирлешкен деген айыл кийин пайда болгон айыл. Ошол айыл биздин жер болуп турган аренада туруп, кийин анан Кыргызстан, Өзбекстанга өткөрүлгөн экен. Мурдагы эми ошол кездеги бийликтин адамдары да эми аны бирөөнү эметип соттон жер берген. Жаштарга да эми. Алар ошол гана жери бар, үлүш жери жок да эми. Я дыйканчылык кылыш үчүн иш менен камсыз болуп кетти адамдар эми. Үлүш жери аякта калып кетти. Ошон үчүн кирип чыгыш кыйналып адамдардын болот да эми. Ошону тездетип бергенде жер алмаштырып. Эл үчүн жакшы кылды да. Аты жөнүңүздү айтыңызчы. Менин атым Калбаев, атым Аким. Агай, сиз кошумчалай кетсеңиз, негизи Барак айыл өкмөтүндө канча тургун жашайт, негизги чарбасы эмне менен алектенесиңер, кандай да кыйынчылыктар болот силерде? Барак айылында жер кыйылга. Жок, азыр аны көп болгон мен айтып берейин дедим. Толук Кандай кыйынчылыктар болот, ошолор боюнча айтып кетсеңиз? Азыркы убакта эгин тигиндер чыгып атат да, жерден жерлерин эккен эгин тигин. Ошону чыгарыш проблема болуп атат. Дагы эмне, жерде суулары дагы через Өзбекстан келген үчүн эгин тигиндерге суу жетишпейт жерде. Ошол проблема бар. Түшүнүктүү. Кошумчалай тургандар барбы? Кошумчалап коелу, менин атым Нурсейит Калков. Азыр жергиликтүү Акташ айылдык кеңешинин депутаты болом. Барак айылынын тургуну. Мен дагы айтайын деген сөзү, биз ошо кичинебизден бери ошол айылыбыздан чыгып Кыргызстанга өткөндө постоянно ошол Өзбекстандын ичинде болгонубуз үчүн өтүп жүргөнбүз. Анан азыр эми жаңы бизге жер берди Адырдан. Жерлерге, участокторго үй салдык. Бирок баягы квартирант болуп жашагандай эле жашап атабыз да. Себеби биздин эми негизги өндүрүш бул эми дыйканчылык болгондуктан азыр баягы айылдагы жерибизди иштетип, анан азыр кирип чыкканда алып чыгып, товарларыбызды алып чыгып, кайра эгиндерди жүргүзүп неме атабыз. Бирок кандай десем, мындай жерге жер алмаштырып берсе, биз өзүбүз баягы немен дыйканчылыкты жандандырайлы дедик. Ал жерде суу жетишсиздик болуп калат экен. Ошол. Түшүнүктүү. Айтырсаңыз болот. Азыр как раз баягы элдин саны боюнча сурап кеттиңер. Мен эми ушул Барак айылынын айыл башчысы Аширов Бурканбек Токоевич. 2003 жылдан бери ушул Барак айылынын айыл башчысы болуп иштеп келем. Барак айылынын географиялык абалы боюнча айтып кетсеңиз, балким эфирде көрүп эми азыр мына ушул как раз жакшы суроо берип калдыңар. Барак айылы десе, кээ бир мына азыр мына кээ биркилер мындай жетекчилер арасынан деле да ушу географиялык абалын жакшы билип билбей, каерде жайгашканын жакшы билип билбей, ушуну силердин паспортуңар Барактан паспорту Кыргызстанбы деген суроолор ам болду да. Мына жакындан бери мен 2-3 жетекчиден аркылуу мындай кызматтагы аркылуу инстанциядагы адамдардан уктум. Как айыл башкалар анча-мынча сүйлөшүп калсаң, ошондой деген суроолор да болду. Бул эми алыскы тарыхка кайрылбай эле жакынкы эле убакта ошо Барак айылы жайгашкан жер мына өзү Ош областынын Кара Суу районунун Акташ айыл өкмөтүнө караштуу Барак айыл деп айтылат да. Бул илгери мурда эми өзүнчө колхоз болуп турган, Кызыл Барак колхозу. Эми аны айтпайын. Мен кийинки эле муну 70-жылдардан кийин айта турган болсок, 1970-жылдардан айта турган болсок. Ошо 60 биз уже туулгандан кийин эле биз чоңоюп калганда уже бул жер беракта Акташ айылы менен Барак айылынын ортосунда Бирлешкен деген айыл бар. Ошо Бирлешкен деген айыл кийин пайда болгон айыл. Ошол айыл биздин жер болуп турган аренада туруп, кийин анан Кыргызстан, Өзбекстанга өткөрүлгөн экен. Мурдагы эми ошол кездеги бийликтин адамдары да эми аны бирөөнү эметип ошо өтүп кеткен кишилерди биз эмете албайбыз. Эмне себептен албайбыз? Себептери эми жөнөкөй эле себептер болгон экен, ошол мезгилде кишилердин айтышы боюнча. Анан баягы гектар жер болуп калганда, аны азыркы мына азыркы делимитация демаркация боюнча иштеп аткан, ошонун жетекчиси болуп жүргөн Куранбай Искендер Алибаевич деген киши даже мына ушу ортодогу айыл аннык биздин Кыргызстанга караштуу жер, ушуну биз кайра алабыз деген
чейин барган өзү бир убактарда. Эми макул, эми бирок бир убактарда ошону берген, уже алмашып кеткен, уже болуптур. Бирок мындай айтканда Кыргызстандын, анық Кыргызстан жери да, бул эч кандай баягындай Өзбекстан ичи десе адамдар, өзбектер, Өзбекстандык этниси кыргызбы, башкабы деген суроолор туулат экен да. Ошон үчүн бул илгертен эле Кыргызстан болгон. Кыргызстан азыркыча Кыргызстан ошо элдин патриоттуулугунан, ошо элдин мекенчилдигинен, ошо элдин ушундай жерин элим деген үчүн ушул көзүнгө чейин ар кандай көйгөй маселе болбосун, ошонун баардыгын жеңип, ушул күнгө чейин жашап, күрөшүп, ошол жерди кармап келатат да. Мисалы 2001 мындай эле жөнөкөй айтканда, мындай башынан айтканда 1999 Баткен окуясы башталган. Ошо мезгилден баштап биздин чек ара көйгөйлү башталган да. Себеби кошуна мамлекет болгондон кийин ар ким өзүнүн мына ички иштеринен, ички иштер кызматынын посттору турулган, чек ара кызматынын посту турган, таможня кызматынын посттору турган. Анан бара кирди чыкты, кыйындаша баштаган. Эми биз кошуна мамлекетти жаман дештен алабызбыз, бирок эми мамлекет болгондон кийин, өзүнчө эгемендүү болгондон кийин ар ким өзүнүн мамлекетин, өзүнүн жерин коргоп, өзүнүн жерин ушундай коет экен да, чек арасын тосот экен, баардык жагынан өзүн коргойт экен. Ошон үчүн биз эми ого капа болушубуз керек жок. Просто биздин өзүбүздүн бийлик ушуга жакшына киришип, ушул жерди мисалы биздин элдин өзүнүн талабы болуп келген, мурда 3 варианттан талап болгон. Биринчиси, ошол айылдын өзүн ошол жерден башка жакка көчүрбөй, жылдырбай эле көз карандысыз коридор деп сураганбыз. Ага тарап кошуна мамлекет макулдук берген жок. Андан сырткары 2 вариант болгон. Бири мына өзүнүн Акташ айлыкөнүнөн ылдыйна мына азыркы биз турган Телман айылдын жактан болгон, Сабайканан ылдыйнан. Бири ошо азыркы берип аткан жер. Мындай айтканда 2 варианттан гектар жер алмаштырып берсин. Мейли биз убагында уттурган болсо, башка болсо, анын бийликтеги мурунку бийликтин күнөөсүдүр. Эми аны биз билбейбиз, конечно. Эми ушул нерсени талап кылып келгенбиз, ушул нерсени ишке ашмакчы болуп атканда, мисалы Куранбек Сабирбакиевдин убагында өзү биз ошого кайрылганбыз. Ошол мезгилде 2010-жылы бул киши өзү лично биздин элден өкүлдөрдү кабыл алган. Анан ошол мына 2010 март айларында өзүнүн атайын чек ара кызматынын төрагасы ошол мезгилдеги генерал Аскар Жапаров деген кишини жөнөтүп, айыл менен таанышып, элдин бар жеринде көрүп, анан ушул апрель айларында, апрель айынын айтканда ачык эле бир эсимде бар, 20 апрелде 2 мамлекеттин жумуш топтору жеринде көрүп, ушу менен таанышып, ушул силердин маселеңер оң жагынан чечилип калышы мүмкүн. Ошол жерде жеринде көрөт маселени ошол мезгилде айткан эле да. Анан эле баягы 7 апрелде баягы революция башталды, ошо менен баягы уланып кетти, кийин ошо окуясына айланды, ошо менен калып кетти дагы. Бакиев кызматтан кетти. Кийинки Атамбаевдин убагына келгенде уже кайрадан баягы 2 мамлекеттин ортосундагы мамиле сал жакшы эмес, жаман жагына айланып кетти. Эч кандай баягы чек ара боюнча даже сөз ача албай калдык. Анан кайрадан келип бийлик алмашты. Мына Жээнбек Сооронбашаровдун убагында тагыраак айтканда 2018-жылдын март айларынан баштап ушу биздин жерге жер алмаштыруу боюнча маселе коюлуп, биздин баягы кыргыз мамлекетинин делимитация демаркация боюнча жумуш тобу, өзбек мамлекетинин ошол жумуш тобу менен биргеликте бир канча жолугушуу болгондон кийин ушу маселени оң жагына чечебиз деп, анан ошол жерди биздин баягы варианттарды ошол баягы өзү кыргыз өкмөтүнөн баягы өз ушу жумуш топ жетектеген башчысы Куранбек Алибай Искандер өзү баш болуп, губернаторлор ошо кыргыз өкмөтүнөн бийликтин адамдарынан келишип, биздин эл менен жолугуп, элдин аксакалдары, лидерлери, депутаттар, жаштардын баардыгын ошо айыл өкмөтүнүн кулуна чогултуп туруп, элдин пикирин укканда кайчылаш пикир жокпу, ошого макулбу, макул эмеспи алмашууга деп, анан эл баары бир добуштан ошого макулдук бергенбиз, жер алмашууга ыраазы болгонбуз. Ошондо баягы биздин ошо 2 мамлекеттин жумуш тобу барып биздин баракты жеринде көргөн, кийин бизге сунуштаган, өзбек тарап сунуштаган жерди да биз көргөнбүз. Мына мен лично чогуу ошо жумуш топ менен чогуу жүргөнмүн, как баягы жергиликтүү өкүл катары, ошо айылдын айыл башчысы катары. Ошондо баягы 200 биздин жалпы аянтыбыз баракты 208 гектар түзгөн, 208 гектарга бизге гектар бере турган болуп, өздөрү сунуштаган жерди баары биргеликте көрүп чыкканбыз. Даже эки тараптан чогуу жүрүп өлчөшкөн. Биздин мына мамлекеттик каттоо бөлүмүнүн кызматкерлеринен, алардыкынан ушун бүтпөй ушул кызматты иштегендер чогуу жүрүптүр, эки тарап биргеликте өлчөгөн. Ошондо мен чогуу жүргөнмүн. Анан элдин дагы жүрөгү жылып, ушул алмашуу болот экен, мына биздин дагы көйгөйлөр чечилип калат экен.
жакшы болду деп сүйүнүп жүргөн жеринен эле кийин кайрадан бизден баягы бийлик алмашуу болду. Өзүңөр билесиз, азыркы президентибиз башка болду. Баардык баягылардын төрагалары башка болуп кетти. Ошо менен кайра солгундашып кетти. Анан баягы дагы токтоп калганда анан ушу жакында мына азыр Аксакал айтып өттү. Өзү мына жогорку кеңешке жаңы шайланган Алишер Козуев деген жигитке кайрылып, ошо биздин округтан шайланган. Ушул биздин ушул маселени жандандырып беришке жардам берсеңер, ушу керектүү бийлик бутактарына жеткирип, ошол баягы жумуш топтун төрагаларына жеткирип, ошо Камчыбек Кыдыршаевичке дагы ушул нерсени түз жеткирип берсеңер, ушул маселени карап, ушуну бир тезирээк ишке ашырып берсе жакшы болот дегенде кайрылганбыз. Анан ошол депутатыбыз ошол тиешелүү жерлерге жеткирип, ошо парламентте ушул маселени коюп, анан жакында эле ушу мына быйылкы жылы кайсы айларда болду? Апрель-май айларында болду. Ошол баягы жумуш топтун башчысынын орун басары, башчысы Камчыбек Кыдыршаев өзү болгон болсо, орун басары Назирбек Нарматович деген киши чогуу дагы бир ошолордун иштеген ошол топтун жетекчилеринен дем атайын кишилер келип, эл менен жолугуп, иш мына жүрүп атат, мындан бияка да сүйлөшүп болот деп туруп анан сөз берип кетти. Бирок негеде ушунча айлар өтүп атат, күндөр өтүп атат, мындай жылыш болбойт да. Ошо максатыбыз биз ушул нерсени жандандырып, ушул нерсени алмашууну тезирээк бүтүрүп бергенде элдин баардык көйгөйү уже автоматически чечилет да. Азыр айтты го, мына айыл ошо жерде турат. Элдин баарынын үлүшү ошо жерде да. Дыйканчылык ошо кирет. Ошо жака кирип жашай берели десең, мына 2013 жылы тагыраак айткан 2013 жылы мына Сокто бир окуя болуп, ошондо бир тараптуу 2013 жылдын 17 январь күнү бир тараптуу жаап салганда жолдучу. Ошондон кийин биздин эл 7 жыл бою через Кызылкыя каттаган да. Через Кызылкыя мына 3 километрлик жолубуз 300 километрге айланган бир тарабы. Барып келиш 600 километр түзгөн да. Ошондой барып келип элдин аябай кыйынчылык жол азабы болуп кеткендиктен анан элдин көпчүлүк бөлүгү 90% сыртка бөлүнгөн. Айыл ар жергечи. Бирок эл үчүн ошол элдер жаштар үчүн мына кыйналып жашоо болуп калган үчүн мына өзүнүн айыл округуна караштуу кайраак жерибиз бар. Сарыкорот 5 үй деп коет. Ошоктон жаштарыбызга 18 гектар жер трансформациялап жер участок берген. Ошол жерге барып отурукташкан. Конечно, жол салып берди, таза суу чыгарып берди, электр линия тартылды. Мектеп, ФАП, башка нерсе жок болсо дагы, бирок ошол нерселер пока болду. Эми у жерде бир гана курук жер участок да, башка нерсе. Асылында элдин баардык үлүшү ошо баракта. Фонддун жери баракта. Турмуш тиричилик, жашоо тиричилик ошоктон болот да. Аргасыздан азыр баары элдин баары у жерде туруктуу жашаган эл аз эле калды, бирок асылында эл кирип чыгып ошодон дыйканчылык өңгөлөп жашоо тиричилик улантат да. Түшүнүктүү ага. Жыйынтыктоочу сөзүңүздү айтып кетсеңиз болот. Кайрылуу жасайбыз деген элеңиздер. Мындай жакыныраак туруп бересиздер сиздер деле. Бираз алдыраак жыйынтыктын асас. Бош жака келсе, ошол эстеп. Биз азыр жогоруда бар, кыска кылып айтып өттүк. Бул деген нерсе өтө көп нерсе эле, мындай кыскача кылып айттык. Негизги биздин элдин максаты, талабы ушул азыркы айтып өткөн алмашуу жолун эки мамлекеттер ортосунда ушу барак айыл Өзбекстан мамлекетинен алмашууга макулдашылган. Айттым го, өлчөнгөн, даже көрсөтүлгөн, экөө бири-бирине сунушталган, гектары такталган 8 гектар деп. Ошону кайрадан тезирээк жандандырып, ушул иштин артынан түшүп, мындай айтканда Кыргызстан боюнча жалгыз гана ушу барак айыл экскалп болуп турат да. Жалгыз барак айыл. Башка мындай анка өзгөчө статус алган айылдар бар. Баткен областында бар, Ысык областында, башка жакта мына Жалал Абад областында бар. Бирок бизге окшоп курган айланасы бүт ичинде калган эмес да. Бир тарабында биз единственный Кыргызстанда бир мындай ушундай жалгыз эксклав айылбыз да. Ушуну азыр мына урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич ушул мына төрага делимитация демаркация боюнча жер боюнча иштеген Камчыбек Кыдыршаевич мына өзү жетектеген ушу жумуш тобу менен биздин айылдын азыркы айтып өткөн ушу көйгөйлүү маселесин алмаштыруу бир атайын болсо дагы тезирээк ушун башкаларга карабастан ушуну чечип берсе, сүйлөшүүнү улантса, ушул ишти жандандырса, элдин өтө элдин атынан ыраазычылык, алдын ала ыраазычылык билдирип коелу. Анан дагы бир маселе, эгерде ушу президентибиз Садыр Нуркожоевич Ошко болгон иш сапары менен жакын өткүзүп келип калса, ушу биздин барак элинен бир атайын өкүлдөр, бир аксакалдардан, жаштардан, депутаттардан кылып туруп
bir 4-5 adamımızın kavunu alıp koysa, öz kulağымен, göz gözüмен görüp uğup degende şu жақсы болады эле, ошонун өзү да onda başkaça болады da. Şu bizim hayırlı maksatımız şu. Rahmat size.